айдалдык. Баарыңарга чоң рахмат. Силерге абдан ыраазымын. Мезгилди кайра артка кайтара алсак гана. Достор, билем силер айта албай жатасыңар. Бирок күнөөнүн баары менде. Иним кайра баштабачы, суранам сенден. Биз деле жаш бала эмеспиз го, макул болбой койсок болот болчу. Туура айтат. Биз бул ишке баарыбыз чогуу киришпедикпи Еткин. Сен же мен баштадыкпы? Туугандар, ата энебизге кантип түшүндүрөбүз? Бирөөңөр бир нерсе айткылачы. Теманы башка жака бурбагыла. Эч нерсе айтпайбыз балдар. Айтпай анан эмне кылабыз? Каяктан билейин? Жумуш табабыз, анан иштейбиз. Окуу жылы бүткөндөн кийин класстан өтпөй калдык дейбиз. Андан кийин эптеп бир жолун табарбыз. Мен макулмун. Мен да макулмун. Эми мындан да жаман нерсе болушу мүмкүн эмес. Туура айтасың. Салих агай, бул маселени жакын арада чечишибиз керек. Тагыраак айтканда, апрель айынын баштарында мектепти бошотушуңуздар керек. Чык эшикке. Азыр чыгып атам. Сага эмес, Калип. Түшүнбөдүм. Бул жерде түшүнбөй турган эч нерсе жок, Неват мырза. Чыгыңыз эшикке. Дароо бул бөлмөнү бошотуңуз. Мындан да катуу түрдө түшүндүрүшүмдү каалайсызбы? Сиздин деңгээлдеги окутуучу мындай мамиле жасабайт го дегем. Бул кандай? Мындан да жакшы мамиле менен түшүндүрөйүнбүз сизге. Бул кандай? Силер деген мугалимсиңер? Силердин үстүңөрдөн министрликке арызданышы мүмкүн. Балдарыбызды кимдердин колуна тапшырып жатабыз? Жанар мектепти жаап коюшу мүмкүн. Ай кудайым ай, маселени эмне мынчалык чоңойтуп атышат? Силердин айыңардан эмес. Тиги Ферди деген киши бар го? Ооба. Мектептин жерине байланышкан чатак маселелер бар экен. Ферди сотко бериптир. Анын пайдасына чечилип атыптыр. Анан министрлиги ишти сүйлөшө албай жатканын. Чечилгенге чейин күтүшүбүз керек экендигин айтыптыр. Койсоңчу. Аябай жаман болуптур. Ооба. Бардык нерсе чаташып кетти. Күнөө бизде. Чектен чыгып кеттик. Чегиртке сыяктуу бир секирдик, эки секирдик. Акыркысын билесиңер. Аны айтпай эле коеюн. Болдугулачы, өзүңөрдү көп күнөөлөбөгүлө. Жок, эшекти кылдык. Кенан агайда катуу тарынтып алдык. Ушулардын эч бири болбой эле койгондо. Антип айтпай жүрчү, Жанар. Адам жашоосунда болгон нерселерден сабак алат эмеспи? Эгерде биз таанышпаган болсокчу, бири-бирибизди эч көрбөгөн болсокчу, мен сени көрбөгөнүмдө урушпаганыбызда ушунчалык сүйөт белек? Кенан агайды, Метин агайды таанабаган болсок, ушунчалык ачуу таттуу учурда жашадык. Мен сен менен болгон күндөрдөгү жаман кездерди ойлосом да, эч качан өкүнөм деген жокмун. Себеби сен менен болдум. Еткин, Сейфи, Айшыгүл, Чаалар, Омер, баарыңар. Силер менин дагы, мектептин дагы байлыгы болосуңар. Эч ким бизди силерден ажырата албайт. Жана эч ким. Эч кимдин буга күчү жетпейт. Албетте силер өзүңөр эле каалабасаңар. Бекерден кетпен чабып атабыз. Жакшы, абдан жакшы. Эч нерсе боло элек так байракты көрсөткүлө. Кааласаңар ойнобой коелу. Биз үмүтсүз командабыз дейли. Эмнеге? Себеби мектеп таркашы мүмкүн. Ооба.
Же кайдан билейин, эртең дүйнөгө метеорит түшөт. Балким баарыбызды машина уруп кетет. Балким мындай болот, балким андай болот. Ай, балкимдер менен жашоо уланмак беле. Мени карагыла. Эртең же ал оюнга чыгасыңар, же чыкпайсыңар. Мен да силерди адам деп эсептейин. Эми чыккыла. Азамат. Көздөрүмө жаш айланды. Сен бебектерге адабият сабагында окутуп баштадың окшойт. Бул жакта эмне издеп жүрөсүң? Ачууланып жатасыңбы? Оюн боло турган залыбызды көргөнү келдим. Дароо жинденбей эле кой. Кимди алдап жатасың сен я? Коюңда мени бурчка камап шылдыңдаган жатасыңбы? Жок, анткен жокмун. Албетте сөзүңдү угуп калдым. Жыгылган кишини ансыз да тепкилегим келбейт. Мени кара. Биз жыгылбадык. Муну эсиңден чыгарба. Ал мектепти мен биринчи болуп бүтүрдүм, сен экинчи болчусуң. Бул дайыма ушундай болгон. Сени менен оюнда Көрүшөбүз. Кет бул жактан. Башымды орутпай жоголчунар. Байке, бул кафеден азыр такыр кетесиң. Мени уктуңбу? Ай, мунун эмне? Ай, болду, ай, алнары. Ай, антпе, токто дедим. Жөн, кое бер. Бул эме. Кое бер деп жатам, Кое бер колумду. Кое бер дедим. Кудай. Öldüm. Кылмышты көрдүм. Мыкачысыз сиз. Мындай коркунучтуу кылмышты кимдер жазадыңар? Кимдердин колуңар барды? Айткыла. Мен кылдым. Түш алдыма. Элдин көзүнчө адам бычактап салып кандай экенин көрөсүң. Досум, не? Үйлөбайсыңбы? Апа, мен эмне кылам? Каяка барамын? Калдым бул жалган дүйнөдө. Айшыгүл, апыртпа. Кеттим мен тоодай жигитим. Айшыгүл, апыртпасаңчы. Бул кишилердин баары чындыктын күбөлөрү. Андан да бизде тартылган видео бар. Эгерде эртең сот ишин жаппасаңыз, Сиздин кылмышыңыз боюнча иш козголот. Сотто ушунча көп күбөлөрдүн сөзүн укпай кое алышпайт. Баары түшүнүктүүбү сизге? 1 мүнөт. Балдар, 1 мүнөт. 1 мүнөт күтө тургула. Алло, Невзат? Иним, менмин, Невзат, жап. Иним, жап. Мектептин сот ишин жаап сал дейм. Жаба бер. Ишиңемде жаап сал. Сонун алдарды какмакты. Жигиттер, силерден суранчым чыныгы бир спортчу катары, мырза жигит, чыныгы спортчу сыяктуу ойун ойногула. Каршы командага ойногондор силерге душман эмес. Ата-андаш болгондугун, бул жердин спорт залы экендигин унутпагыла. Бүтүрүү сигнал болгондо жыйынтык кандай болсо да кол узатасыңар. Түшүнүктүүбү? Ооба, түшүнүктүү. Эми болсо оюнга. Болду, эми бир аз жылмай кылачы. Мектептен айдалдык, Дуру. Кантип жылмаябыз? Минтип. Бизде жылмая турган акыбал калдыбы? Мен азыр ичимден ыйлаганы менен бир аздан кийин муунуп калышым мүмкүн. Жаным менин, ичиңден ыйлап жатасыңбы? Мен сени ушул жерден колумда мен бир урам, ичиңдегиң баары канап кетет. Туура айтасың. Мага сыла бербегилечи. Эки дүйнөдө ыраазы болоюн. Сүйгөнүмдү капа кылбасаңар, мен да ыраазы болмокмун. Коштошуу мезгили. Болгула. Ох, биздин Марфуска эмес турбайбы? Жашоо сүртүмдөрү.
сынак. Эмре Алту, Рожда Демирер, Ахмет Курал, Керем Купачы, Тайфун Эрарслан, Замире Зейнеп Касапоулу, Бурак Сатыбол, Дениз Барут, Мирал Асилтүрк, Эфе Караман, конок актер Ешим Жерен Бозоулу жана башкалар. Rejissörü Çağrı Bingüller, prodüseri Cem Tabak. Эмне болду? Салихага эмне деди? Эч нерсе. Документ жөнүндө. Балдардын маанайлары да жаман. Жашоо ушундай. Жеңиши да мүмкүн, жеңилиши да. Келечекте түшүнүшөт. Албетте толугу менен үмүттү жоготпош керек. Эмне деген турасың? Жакында түшүнөсүң. Кана келгиле балдар. Оюнду башта. Сени көргөндө мынчалык сүйүнөм деп эч ойлогон эмесмин. Мен дагы. Биз болбосо ансыз да уталбайт элеңер. Туура айтат. Медин, Угуп атам. бул кандай болду? Аябай сон болду. Аябай. Сурай турган суроом толтура. Бирок оюндан кийинке сактап атам. Азыр барып күчүңөрдү көрсөткүлө. Сен каалагандай болот. Тренер дегеним. Кананда. Bir, iki, üç. Önder Tolga. Bravo. Dostlar, sizlerge ийгилик. Не болуп атат?
Келгиле бери. Көрсөтөбүз деп эдиңер беле. Өзүбүз да түшүнбөй атабыз. Шамал сыяктуу экен. Бизге көрсөтүп коюшту го. Булар оңой эмес экен да эжей. Бул аябай жаман болду. Аябай эле жаман. Эмне болуп атат? Чын билбейм. Биздин балдар болушунча ойноп атышат. Бирок берки команда бир башкача кыйын экен. Ооба, кызыктай. Көңүл. Балдардын көңүлүн ачышыбыз керек. Тургула ачкана, болгула. Бара келди. Bana geldi. Кандай болуп кетти? Ишене албай атам. Досум, ишене албай турган эч нерсе деле жок. Упайлар анык. Такыр чарчашпайт экен го. Жеңилип калдык, досум. Ооба. Эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Эч нерсе болбосо эмне карап атасың? Достор, оюн бүттү да, Баскылан да. Буларга ордуларын көрсөтсөк болмок. Ордуларын коридордо эмес, оюн талаасында көрсөтсөңөр болмок. Эжей, көргөн жоксузбу? Баары шамал сыяктуу экен. Жок, силердин булардан кандай кемчилигиңер бар? Түшүнбөй жатам. Кечиргиле. Силердин артыкчылыгыңар бар. Силер мектепти да уурдай аласыңар. Болгула. Бахадыр. Угу, тамагай.
Уктум. Оюнда аябай жакшы ойнопсуңар. Бирок жыйынтык жакшы деле болбоптур. Маанилүү болгону Чоң рахмат агай. Рахмат. Оюнга келген жоксуң го, чалсам жооп бербейсиң. Эч нерсе болгон жокпу? Жок, Юсуфтун ата-энелери чогулушу бар эле. Ошол жактан келатам. Оюн эмне болду? Утулдук. Бул утулуу абалы маңдайга жазылгандай болуп калды го. Мейли анда, сабагың жакшы өтсүн. Сеники дагы. Агай. Ооба. Көзүм силерде. Ар бир кыймылыңарды карап турам. Дагы бир жолу ушундай ката кылсаңар, Эч качан агай. Агай, бизди кечирдиңизби? жок али. Ар бир күнөөнүн жазасы өзүнө жараша болушу керек. Ошондойбу? Силер эми мен кечире турган бир жолун табасыңар деп ойлойм. Кандайча? Билбейм. Бул маселеде аклыңарды көрдүк. Эми силер өзүңөргө бир нерсе тапкыла. Жок ой. Жок. Бул жолкусунда чын эле болбойт. Жок. Еткин. Кел. Келчи жаным, кел. Кел. Демек бул жолкусунда аябай жакшы ойношту деп жатасыз. Буга карабастан утулуп калышты. Агай, балдар жакшы ойношуптур. Эми бардыгы ошентип айтып жатат. Ооба, мен өзүм да таң калдым. Тактикада болсун, ойногондарында болсун, балдарга айта турган эч нерсем жок. Чындап мыкты аракет кылышты. Бирок түшүнө албай жатам. Агай, сиз эмне дейсиз? Ой эжей, мен бул тренер менен окуучуларды бир жерден көргөндөймүн, бирок эстей албай жатам. Кандай чал? Кайсы жерден көрө алат элеңиз? Агай, балким эски баскетбол күндөрүңүздөн. Болушу мүмкүн эжей, мүмкүн. Андай эмес, башка жерден. Себеби жүздөр аябай жылуу учурап жатат. Бир жерден эстеймин азыр. Таптым. Мен аларды ооруканадан көргөм. Агай, бир нерсе болгон жок да сизге? Жакшы эле эмне жей, мен 3 айда бир жолу кант текшерүүдөн өтүп турам. Агай, окуучулар да тренердин жанында беле? Ооба, жада калса доктор менен кыйкырып өкүрүп бир нерсе сүйлөшүп ачкан. Отчет дешти. Эгерде Яшар чындап эле мен ойлогон нерсени кылган болсо, анын кесиптик жашоосун жок кылам мен. Кайсы оорукана эле, агай? Тынччылыкпы, балдар? Утулуп калганыңарга кубанып жатасыңарбы? Жок эже, биз Кенен агай бизди кечирди го деп ошого сүйүнүп атканбыз. Анан силер өзүңөрдү кечирдиңерби? Эже жакшы элесизби? Достор, атаандаш команда допинг колдонушса керек деп ойлонуп жатам. Чын эле. Эмне болду, Жанер? Эжей, оюндан кийин оюнчулар бирөөсү жерге кутусун түшүрүп алган. Мен оюмча. Ооба, эсимде. Менимче мунун аягына чейин изделиши керек. Эмне чыгарын көрөбүз. Мен оюмча. Азыр мен ооруканага кетип атам. Эгерде допинг колдонушса, отчеттордон сөзсүз чыгат. Эмне кыласыз? Менден кабар күткүлө, макулбу? Макул. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө, эжей. Балдар мектепке кайтышты. Ооба. Мектептин маселеси да чечилди. Ооба. Анда
тиги орто жолдо калган тамагыбызды жебейлиби? макул. Макул анда. Мен сабакка кирип чыктым. Сабагың жакшы өтсүн. Рахмат, сеники да жакшы өтсүн. Кандайсың, Элиф? Ооруканадамын азыр. Ооба, допинг колдонсо керек деп ойлоп атам. Ой, азыр бул жерден көргөнгө аракет кылам. Бирок оңой болбойт го. Аракет кылып көрөйүн. Макул алтыным, кийин чалам сага. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бир досумдун анализин жыйынтын көрсөм болот бекен? Ооруган адамдын уруксаты жок, такыр бере албайм. Түшүнүп атам. Рахмат. Эч нерсе эмес. Элис, белиң кайда? Кичине ооруп калды, үйдө жатат. Эмне болду? Бизде эми эстедиңби? Бул эмне дегениң? Жаңы досторуң менен ушунчалык катуу достоштуң го. Канча айдан бери менин да, Пелиндин да абалын сураган жоксуң. Пелин айымдагы кишине эсине келди окшойт деп ойлойм. Салам. Салам. Кандайсың? Кандайсың? Балдар, кийинки сабакка китебиңердеги 102 жана 103 беттеги суроолорго жооп берип келгиле. Болду. Эч нерсени уккум келбейт. Балдар, биринчи сынагыңарга бир нече жума калды. Бул тапшырмалар да бүтөт. Кийин мага рахмат айтасыңар, болдула. Балдар, биз кеттик. Көрүшкөнчө. Жаныр, мен үйгө кетишим керек. Макул анда. Пакиза, мен кетип атам. Сабак окуйм. Макул. Тренер келди. Эжей, бир нерсе барбы анын? Анализдерин таап алдыңызбы? Ооруканага бардым. Бирок тилекке каршы көрсөтпөй койду. Коюңузчу. Эми эмне болот? Не болот? Утулганыбыз үчүн бир стакан суу ичебиз. Аш болсун. Ой, силер да утулуп калганыңарга дароо эле макул болуп калдыңар го? Эмне кылалы, тренер? Бербесе ошол да. Бул эми акыр заман эмес го? Ошо да. Эми эмне кылалы? Ооруканага жашынып кирип анализдерди ала албайбызбы, туурабы? Не болот тиги? Неме? Мен аны айтып жатканда жөн эле тамашалап айтып жаткам. Тамашалап айтып атам дейм. Бул баланын жагын жапкылачы деги.
эй бул жигит кылмыш машинеси го. Бул оозун ачкан убакта эле биз күнөөгө батып атабыз. Макул анда балдар, тынчтангыла. Кудайыбызга шүгүр, тренерибиз акылдуу эжей. Ооба, ошондой туура. Бул тынчтык жакшылыктыкы болбой калды окшойт. Эми достор, Эткин менин оюмда нерселерди айтты. Анда эртең тигил ооруканага барабыз. Алардын анализин уурдап алабыз. Макулбу? Не? Эжей, сизге ийгилик каалайбыз. Биз жокпуз. Эмне? Эми эжей, биз жаңы эле Кенан агайга сөз бергенбиз. Анан